Саламатсыздарбы, Нурест каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттарда жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Кыргыз-тажик чегарасы бүтүп, кайра кыргыз-өзбек чыры башталды. Баш ийбейм, чай куйбайм, оңду төрөбөйм. Бишкекте жөө жүрүш өтөт. Гүлзат Мамытбек кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпа. Башкы прокуратура Кой-Таш окуясы боюнча козголгон кылмыш ишти карап чыгып, сотко жөнөткөнүн билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин аталган окуя боюнча күнөөлөнгөндөргө расмий айып тагылганы айтылган. Тизмеде мурунку президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 14 киши бар. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аларга кылмыш жаза кодексинин 11 беренеси боюнча айып тагылды. 39. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу. 355. Бийлик өкүлдөрүнү күч колдонуу же коркутуу. 337. Тергөөчүнүн ишине тоскоолдук жаратуу. 244. Адамдарды барымтага алуу. 264. Массалык башламандык. 130. Киши өлтүрүү. 130 жана 39. Киши өлтүрүүгө аракет кылуу. 253. Курал жаракты мыйзамсыз айлантуу. 257. Ок атуучу курал жаракты уурдоо. 338. Сотко чейинки өндүрүшкө байланыштуу күч колдонуу же коркутуу беренелери. 25 февраль күнү айып актыларынын копиялары күнөөлөнүп жаткан тараптарга тапшырылып, иш 1 май райондук сотко өттү деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары дагы 5 киши тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан аларга карата козголгон иш өзүнчө өндүрүшкө алынды. Ушул тапта тергөө жүрүп жатат. Кой-Таш окуясы. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев 2019 жылы 7-8 августта Кой-Таш окуяларынан соң камакка алынган. Учурда 8 эпизод менен шектелип, УКМКнын тергөө абагында. Бул окуядан 1 киши каза таап, 175 адам дарыгерлерге кайрылганы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов аткаминерлердин мүлкү тууралуу кеп козгоду. Бүгүн парламентте Конституциялык палатанын судьялыгына Макамбет Касмалиев, Латип Жумабаев жана Мээргүл Бобукееванын талапкерлиги каралып жатат. Нышанов ал талапкерлерден декларация тапшыруу конституциялык укук тебеленгенге жатабы же мамлекетке пайда алып келеби деп сурады. Мен депутат катары декларациянын натыйжасын көргөн жокмун. Белгилүү эле чоң аткаминерлер кымбат баалуу үйдө жашап, автоунааларды айдап жүрөт. Бирок аны өзүнө да аялына да каттаткан эмес. Сураса тууганым ижарага берди дейт. Bir айлык ижарасы 3000-5000 долларга жеткен үйдү кайсы тууган бере берет же 100 000 долларлык машинаны кайсы тууганы жылдап мингизет деп суроо салды. Буга Касмалиев ар бир мамлекеттик кызматкер декларация толтурганы туура деп жооп берип, эгер мүчүлүштүктөр болсо органдар текшерип, мыйзамсыз байуу беренеси боюнча жоопкерчилиги каралаарын билдирди. Андан соң депутат буга чейин органдар бир да жолу эмнеге тууганына катталган кымбат үйдү жуликтик кылып жашап жүргөндөрдү аныктап, эл алдына чыгарган жок деп нааразы болду. Ошондой эле Нышанов талапкерлердин жашаган үй кимге катталганына кызыкты. Касмалиев менен Бобукеев өзүнү таандык экенин айтса, Жумабаев кызынын атына жазылганын билдирди. Улуттук стратегиялык изилдөө институтунун директору Эмилбек Каптагаев коронавирус тууралуу Facebook баракчасына пикирин жазып чыкты. Коронавирус деген балекет тууралуу. Кытайды жабыш керек. Бул жерде жүргөн Кытай жарандарын чыгарыш керек деп элди демитип, жүрөкнүшүн алып коозута берүүдөн эч кандай пайда болбойт. Тетирисинче зыянга эле учурайбыз. Элди дүрбөтүп, паникага сала берсек. Бүгүн бул оорунун очогу оңуш Иранда, андан ары Италияда, бул жагы Түштүк Кореяда да бар болуп калды. Дүйнөдө 37 мамлекетте катталып, ардык 80 000ге жакын оорукчан киши бар экен. Чегараны толук жаап, эч кимди киргизбей да, чыгарбай да отура албайбыз. Мүмкүн эмес. Ошондуктан болгон күчтү азыр санитардык агартуу иштерине, анын ичинде жеке тазалыкка, коомдогу жүрүм-турумга үйрөтүү иштерине жумшоо абзел деп ойлойм. Опур-топур тойлорду, көп киши чогулган жыйындарды, оюн-соокторду чектөө, учурашканда кучакташып, эркек аял деп өбүшкөндү да токтотуу зарылчылыгы бар. Эң башкысы акыл эсти жоготпой, дайыны жок дүрбөп, удургубай, ар ким өзүнө өз үй-бүлөсүнө сак болуп, токтолук менен аракет кылуубуз туура. Ал эми мамлекеттик органдар болсо шалаакылыкка жол бербей, талган милдеттерге жоопкерчиликтүү мамиле жасоого милдеттүү. Калганы жараткандын колунда. Белгилей кетсек, Эмилбек Каптагаев болгон күчтү азыр санитардык агартуу иштерине, анын ичинде жеке тазалыкка, коомдогу жүрүм-турумга үйрөтүү иштерине жумшоо керек деген пикирин калтырган. Булак Назар Ньюс.
2020 жылдын 8 мартында аялдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулукка каршы Бишкекте жөө жүрүш өтөт. Бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына Бишкек феминисттик демилгелер бирикмеси жазып чыкты. Алардын айтымында жөө жүрүш 8 мартта саат 12:00 Чүй проспектиси менен Толокмолдо көчөсүнүн кесилишинде старт алат. Эскерте кетсек, өткөн жылы аталган жөө жүрүш ызы чуу менен коштолгон. Анда Кыргызстандагы кумсалардын укугун коргогон Лабрис аттуу уюм катышкан. Алар жөө жүрүштө өзлөрүнө таандык байрактарды көтөрүп чыгышкан. Жөө жүрүшкө чыккандар: "Мен онду төрөгүм келбейт, баш ийбейм, чай куйбайм, тамак жасаба, арыктаба, баш ийбе. Аял сенин ордуң ак үйдө" деген транспаранттарды көтөрүп, коомчулукта талкуу кызуу болгон. Жогорку сот Гүлзат Мамытбектин мурдакы күйөөсү Талант Курманкуловду актады. Бул тууралуу анын жактоочусу Икрамидин Айткулов билдирди. Анын айтымында Гүлзат Мамытбек Талант Курманкулов сабаганын айтып, милицияга кайрылган. Талант Курманкулов толук акталды. Гүлзат Мамытбектин айткандары такталган жок. Эми биз жалган жалаа үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылышын талап кылабыз, деди ал. Эскерте кетсек, Гүлзат Мамытбек өзүн кыргыз деми деп атап мотивациялык окууларды өткөрүп келет. Талант Курманкулов экөөнүн ортодо 3 баласы бар. Жогорку соттун чечимине Гүлзат Мамытбек эч кандай пикирин билдире элек. Азыркы учурда УКМКда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кан басымы көтөрүлбөй жатат. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Слесарев журналисттерге билдирди. Анын айтымында Атамбаевдин кан басымы туруксуз, айрыкча эртең мененкисин кескин төмөндөп кетет. УКМКнын убактылуу кармоочу жайында спорт зал жок. Ал жакта болгону дене тарбия менен машыга турчу бөлмө бар. Алмазбек Атамбаев камерасынан чыгып, өтө оор эмес көнүгүүлөрдү аткарып жатат. Кан басымын көтөрүш үчүн кара чай ичүүдө, деп билдирет жактоочу. Мындан сырткары адвокат экс-президент ооруканада дарыланууга муктаж экенин кошумчалап, жактоочулар аны бейтапканага которуу тууралуу өтүнүч келтирерин кошумчалады. Эскерте кетсек, 19 февралда Алмазбек Атамбаевдин уулдары атасынын кан басымы кескин төмөндөп, инфаркт болуу коркунучу туулгандыгын билдиришкен. Маалыматты экс-президенттин адвокаты дагы тастыктаган. Бирок УКМК Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу канааттандырарлык экенин, ага дарыгерлер тез көзөмөл салып турарын билдирген. Бүгүн 26 февралда Бишкек шаардык сотунда саат 9:30га белгиленген ЖЭП иши боюнча жактоочулардын апелляциялык даттанууларын кароо процесси жылдырылды. Буга мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун ден соолугунун начарлашы себеп болгонун жактоочусу Замир Жошов билдирди. Сапар Исаковдун кан басымы 140-90 болуп көтөрүлүп кетиптир. Мындан тышкары башы тегеренип, жүрөгү айланып, өзүн жаман сезип жатканын айтты. Дене табы дагы көтөрүлүптүр. Буга байланыштуу судья Ирина Воронцова отурумду бүгүн саат 14:00 чейин жылдырды. Бирок Исаков процесске келе албайт, дейт жактоочу. Окуянын чоо жайы 2019 жылдын 6 декабрында Бишкектин Свердлов райондук соту коррупция боюнча айыпталып жаткандарга карата чечим чыгарган. Анда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков менен Улуттук энергетикалык холдинг ишканасынын мурдагы башчысы Айбек Калиев коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып 15 жылга эркинен ажыратылган. Мурдагы өкмөт башчы Жантүрө Сатбалдиев 7 жыл 6 айга соттолсо, депутат Осмонбек Артыкбаев менен мурунку финанс министри Ольга Лаврова айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Электр станциялар ишканасынын башчысынын мурдагы ордун басары Жолдошбек Назаров жана Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоону башкаруу боюнча топтун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкуловдун жаза мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу сот залынан бошотулушкан. Ал эми электр станциялар ишканасынын мурдагы башчысы Салайдин Авазов коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылган. Мындай чечимге макул болбогон жактоочулар шаардык сотко апелляциялык даттанууларын жиберишкен. Учурдагы соттук ишке Ирина Воронцова төрагалык кылууда. Ал эми соттук коллегияда Нурбек Эсеналиев жана Нурлан Кожомбердиев. Саясатчы Ахматбек Элдибеков Текебаевга окшогондорго эч нерсе жакпай турганын Супер КЖ порталына айткан. Куудул Тынар Курбаналиевдин коюп жаткан интермедиясы мага жакты. 119 кой бар, теке жок деп айтпадыбы? Бул Текебаев кайсы жерге сүйкөнөрүн билбей жатат. Ал саясий чайкоочулук кылып, бир нерсени сүйлөп койсом, ишим чечилет деп ойлоп жатат. Мыйзам бардыгына бирдей. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал бир туруп президент экономикалык иштерди өзүнө алды деп, кайра өкмөт чабал деп жатат. Ошонун бардыгын чабал кылган бул Текебаев. Ал мыйзамды жазып жатканда туура кылышы керек эле. Президентти бүгүн жалпы кыргыз эли шайлагандан кийин экономикалык, социалдык жана башка кыргыз мамлекетинде болуп жаткан иштердин бардыгына жоопту. Ошон үчүн менин оюмча бүгүнкү күндө президент менен өкмөттүн иши алып барып жаткан Текебаевга окшогон кишилерге жакпайт. Андай кишилерге эч нерсе жакпайт, эч нерсе жагып да көргөн эмес, дейт Элдибеков. Эске салсак, Өмүрбек Текебаев өкмөттүн ишин сындап, чабал болуп жатканын айткан. Ал эми Мухаммедкалый Абылгазиев Текебаевдин сынын шайлоо жакындап калганына байланыштырган.
Кыргыз өкмөтүнүн Ысык көлдөгү Өзбекстан ээлик кылып келген пансионаттарды жеке башкарууга берүү тууралуу сунушуна коңшу өлкө каршы чыкты. Бул тууралуу ЖМКлар жазып чыкты. Бишкек менен Ташкенттин ортосунда талашка түшкөн Ысык көлдүн жээгинде 4 пансионат тууралуу кезектеги талкуу Кыргызстандын бул жайларды жеке башкаруу боюнча сунушунан соң жаралды. Сунушка ылайык Алтын кум, Рохат жана Диларом пансионаттары жеке колго берилгени менен мамлекеттин мүлкү бойдон кала берет. Мындай план пансионаттардын имаратынын эскилиги жеткени жана аны өнүктүрүү зарылдыгы менен түшүндүрүлгөн. Бул маалымат ачыкка чыккан соң 2016 жылга чейин аталган эс алуу жайларына ээлик кылып келген Өзбекстандын мамлекеттик ишканалары нааразы болуп чыкканы белгилүү болду. Рохат НБУ пансионаты Өзбекстандын тышкы экономикалык ишмердик боюнча Улуттук банкына, Диларом Асака банкына, Бустон Өзбекстан өнөр жай курулуш банкына жана Алтын кум Ташкент механикалык заводуна таандык болуп келген. Бул ишканалар биргелешкен билдирүү таратып пансионаттардын жеке колго берилишине каршы экенин жарыялашкан. 2016 жылдын апрель айында бул пансионаттар Өзбекстандык чарбалык субъектилеринен Кыргызстанга мыйзамсыз өткөрүлгөн деп айтылган билдирүүдө. Коңшу өлкө бул мүлктөр боюнча эл аралык сотко арыз жолдонгонун жана ал боюнча акыркы чечим чыга электигин эске салган. Өзбекстандын мындай каршылыгын Кыргызстандын мамлекеттик органдары негизсиз деп эсептешет. Бул мүлктөр биздин мамлекетке караштуу. Өзбекстан иштетип жүргөндө деле алардын мамлекеттик деп саналчу эмес, жеке менчик катары каралчу деп түшүндүрдү. Учурда пансионаттарга ээлик кылган мамлекеттик мүлк фондунун төрага орун басары Токтогул Туманов. Туманов учурда аталган пансионаттарды жеке колго берүү боюнча акыркы чечим кабыл алына электигине жана бул экономика министрлиги менен кеңешип чечилерин кошумчалады. Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Өзбекстан иштетип келген 4 пансионат жалпысынан 80 гектар жери менен 2016 жылы 4 апрелде ошол кезде премьер-министр Темир Сариевдин буйругуна ылайык Кыргызстанга өткөрүлгөн. Ал учурда Кыргыз өкмөтү менчик укугун жөнгө салуу боюнча эки тараптуу келишимге жана Жогорку кеңештин СССР учурунда курулган КМШ өлкөлөрүнүн ээлигиндеги эс алуу жайларын Кыргызстандын элчилигине алуу тууралуу токтомго таянуу менен чечим чыгарган. Өзбек тарап өз кезегинде мындай чечимге макул эмес экенин билдирген. 2017 жылы Кыргызстан аталган пансионаттарды жаңы шарттар менен кайрадан Өзбекстанга кайтарып берүү боюнча келишимдин долбоору иштелип чыгаарын жарыялаган. Анда пансионаттардын имараттары Өзбекстандын ээлигинде болуп, жер тилкелери Кыргызстандын менчиги катары сунушталган. Бирок бул өз ара макулдашуудан жыйынтык чыкпай, Өзбекстан эл аралык арбитражга кайрылууга мажбур болгон. Ташкенттин арызы былтыр Вашингтондогу арбитражда алдын ала каралып, бул маселенин маңызын кароого юрисдикциясы бар экени тууралуу чечим чыгарган. Булак Назар Ньюс, KG.